Красный книганы жокко чыгарасың. Жогорку сот чыгарып коюyor. Сот чыгарат да. Мыйзамсыз белгилен деп туруп чыгарган. Хорошо. Карап отуруп, кагеп бардасың экен. Bir iki çekti alman senin canısı var. Milletin canı var. Bu meydanlık meydanlaştılar. Nazır size bir kendince söyledim. Men aklıma çek alış gerek. Men aklıma çek alışım gerek. Bırak geri atıptır. Geri atıptır. Sizge verilmedi de, siz güyöğünüz böyle çek verilmedi de, yüzünüz durup atmayın. Keneslikler polunni, özünün bala çakasından beri alganları var. Men betleştirmem verelim. Fundamentni men koygamın. Sen ayakta jürdüң эле, kitini öldürgömün. Tuda suda dep bunu askarilenye kılıp bu beçara baykuştu bir otograf süylep ketmen güyömdü. Oldu. Çöktür bu yakın böyle berme jerini, takta berme. Neme biz Balasına pasport alıp alacak ki. Ne bizlerge tapşına vermedik mi? 19'a çeyin. Pasport alıp alan zaranlarına barın pasport verildi. Ne yapayım mesela sana? Barsan tappaysın. Başta o. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Мына ал кызыл китеп, мынаке. Кызыл китепти чисто юридический кызыл китепти кантип жокко чыгарыш керек. Мен бир сөзүм үчүн чыгарыш керек деп. Бул деген чисто юридический соттун гана чечими менен чыгарыш керек, жокко чыгарыш керек. Туура эмес. Ана жогорку сот бар, бүгүнкү күндө соттордун баарын түшүнүп атпайбызбы? Элди карапайым элди какшаткан соттун чечимдери болуп атат. Барып туруп акыркы сот бузулду. Баардыгын бузуп кайра кароого алды. Азыр немесин ала элекпиз. Кайра карасак деле ушул ситуация дагы башталат. Пожалуйста, кайра карасын. Я не возражаю. Мына жер соттун гана чечимин негизинен жокко чыгарыш керек. Отурал токтомдо 99 жаза берсе чыкпайт да. Ана зымды кече күнү тосулган жери менен алганбыз. Зымды өзүбүз тособуз. Кече экскаватор менен барып сүрдүрүп, артынан бери дарактардан ошо мен имараттын аркасына саталган жердин аркасынан сүзүп салды. Мен негизинен сүздүрөм. Какой имеет право? Өсүп турган өрүк бакты талкалап беришкен. Бул деген жаралган нерсе. Юридический документ туура болуш керек. Проектти көрсөтсө любой дурак түшүнөт. Мынакей жаңы проект мына мондай чечим бар. Ушундай облус губернатор, район администрация мондай чечтик, мынеди бошоткула десе, эми барып түшүнөт. Барып трактор менен сүзүп салбайчы. Мынаны караңыз. Мыналарды караңыз. Мына здание менин жанымда здание, пожалуйста. Буларды талкалаган акысы жок. Талкалаш керек. Сүрдүрбөш керек. Мына бакты сүрүп барып, мынакей. Сүрүп барып мына бакты. Бардыгын неме алышкан. Түздөн түз мыйзам. Bunu деген көңүл алыңыздар, немеге алыңыздар. Мейли, мандактар эже. Эми чындыгында бул соттук иш экен. Майтотат тигип, уже сот ошо бүткөнүбүздө жогорку сот заласында чечимдер окуп берди, чын айтканда. Биз мындай иштерди биз кирише албайбыз. Ал сиз айткан жанагы бузулуп кетти дегениңиз азыр мен айтайын мисалгачы. Жана чек боюнча айтасыз да? Жок, чекти мындай кылышкан. Дагы мен сиздерге көңүлүңүздү эметип коеюн. Сот, конечно, повторно. Вот сколько сот. Сиз айтасыз, сот кайра өндүрүшкө алды деп атасыз. Ошо соттошкондор биз сотко кирише албайбыз да. Биз сотко өтө деп айтабыз. Сотту, мына администрация, айыл өкмөт, это государственная организация. Сиздердин алдыңыздар да. Ошо үчүн айтып атам сизге. Тактапчы. Барып эле талкалап, кирип эле баардык ишти кылышка булардын акысы жок. Мен зданияны бошотуп бергенге булардын акысы. Чыгып кетсин. Эки токтом боюнча мен балама токтом чыгарып коюптур. Эске ачыгын айтайын. Балам эмнесектен эки балама токтом чыгарып красный книга алып коюп. Акылары жок. Биз эле жазган эмеспиз, красный книга бер депчи. Бир балама чоң уулума 8,5 соток жерге красный книга жазып коюптур. Мынакей, пожалуйста, жооп берсин ошолор жөнүндө. Ошону айтып атпайбы азыр? Бул азыр жерде мал азыр деп атат азыр. Айттык азыр. Жерди эч акча мен сатып бербейм. Ошондо, пожалуйста, элден алган жерди элге төлөп берсин. Сиз өзүңүз кызмат этип атпайсызбы? Биз эч кандай арыз берген эмеспиз. Бизге кимге берген эмеспиз? Сиз айтып атпайсызбы? Биз арыз берген эмеспиз. Биздин участокко бизге берди деп, балдар берген эмес деп атасыз, туура? Кимге берген эмес? Кызыл китептин коюптун балдарыма дедиңизби? Мындайда, мына кызыл китепти
Эки чекти алып алды деп атпайбы булчу? Эки чекти биз алган жокпуз. Эки чекти өздөрү жасап, токтомду чыгарып, өздөрү гана келип ошо кызыл китепти алып коюптур. Сиздин балдарга Заявление берген. Кандай? Сиздин балдарга канча оформить? Арыз бермесе кантип оформить этет, токтом чыгарышпайчы. Знаете, булар ар кандай варианттардан ошо жерде алыш үчүн ошо иштеп болгон мен. Токтом. 82-нчи токтомду отпайбы. Элдик ашар менен башталып бүтпөй калган чайкананын айланасы келечекке бак отургузуп жашылдандырыш үчүн, элге кызмат кылуу үчүн ошол максатта Меңдибаев Калыбайга толугу менен тосулган жер өткөрүлүп берилсин. Алар ошол токтомго таяп, биз алганда биринчи токтомго таяп туруп, анан эже кийин эки баласына кызыл китеп чыгарып, участокто алып атат, эки участокто алып койгон балдарына. Ошону булар сотко берген дагы мына токтомду негиз кылып, сот кайра айыл өкмөткө кайтарып берген. Соттун чечими турат. Ошол жана жогорку соттун чечими чыккандан кийин айыл өкмөткө кайрылуу боюнча, ошо жерди кайрылуу боюнча берчи мага. Айыл өкмөткө кайрылуу боюнча кайсы чечим экен? Мен вообще иштерим жок. Калган иш кылып атчы. Мисалы, сиздин балаңызга айыл өкмөткө кызыл китеп чыгарып коет. Айыл өкмөттүн мына токтомду окуңуз. Арыз бербесе да чыгат, окудуңуз. Окудуңбу? Менин өлүп калган күйөөмө анандай документтери бар. Эмнесеттен анын китебин жокко чыгарыш хакысы бар, кызыл китебин. Бул Маметовдун эмес. Маметовдун мына токтомду бүт жокко чыккан экен. Жогорку соттун чечиминде жазылып турат. Кантип красный кинаны жокко чыгарасың? Жогорку сот чыгарып коет. Сот чыгарат да. Мына мыйзамсыз берилген деп туруп чыгарган. Хорошо. Анда бизде прессага чыгарсаңда кызыл китепти жокко чыгарыш үчүн бир эле соттун чечимине. Хорошо, анда сот кайра кароого жөнөттү. Мен кайра кароого жөнөтөм. Сиз мындай кылмаса эми убакыт албайлы көрдүңүз элде. Конечно, көрүп атам. Мен уже, знаете, 2000 немеден бери 2 жылдан бери күйүп чыккан жүрөм азырчы. Ушунун айынанчы. Мына мыйзамсыз кылгандын айынан мен 2 жылдан бери чыккан. Биз мында сот процессине башка аралашабыз. Пожалуйста, мен анда биз аны биз жокко чыгара албайбыз, андай кыла албайбыз. Сот жокко чыгарып туруп берип турганда. Азыр эми талкалашкан кысы жок. Мен азыр сотто турат. Мынантип кече барып мыйзамсыз сүзүп, элди коркутуп, акман чыгаргандын акысы жок. Кечирип коюңуз. Жолду ачып берип атат да. Ал жерде Кайсы жол? Проектин көрсөткүлөр. Проектин көрсөткүлөр. Мына жерде жол болуш керек. Мына жерде үй болуш керек деп көрсөткүлөр. Архитектурага барсаңыз генплан турат. Ошо генплан негизинде булар жолду ачып атат. Булар мыйзамды эчтеке да бузган жок. Андай болушу мүмкүн. Ал сиз аны ал процессти сотко бергенге укугуңуз бар. Хорошо. Макул, чоң рахмат. Айыл өкмөттүн ушул немесине парадака салсаңыздар, эл өтө начар акыбалда. Өтө начар. Мынакей, мен сиздерге фактын да көрсөтүп атам. Булар здание салып алабыз деп туруп, фондсоростон акча алышкан. Болду, түшүндүк. Ошо эми биздин кириш албайбыз анын маселесине. Биз түшүндүргөнбүз, чегин алуу боюнча ишти жүргүзөбүздөр сот менен. Жүргүзөм, biz iki çekti alman senin kendisi var. Meclisin şartı var. Bu meydansız meydanlaştırılan aldı. Size bile kendi tepsiyle. Ya manda, özdörü priznat etip da biz arızam жазган эмес бизде. Özdör чыгарып берип деп атат. Канча бересиң, токто, биз арыз жазбаса. Yazmışlar 6342 hakkı var. Bu benim günleri kapalanlar. Ayrılsın boşalttı. Hem bunları boşaltlar olurlar. Size boşaltlar ne çekti tamam. Ya boldu, endi sizlerge biz onda sizlerni koldoyuz, aylık ошол здание керек деп каяка барат дегенсиздер. Ошо мурун бул 4-чү жолу келишим деп таптакыр чечилбей да президентке бардым. Барсам ал жакта дагы киргизбей коюшту. Анан аппарат эмелери, балдар ошо жергиликтүү, анан кийин ошо рай администрация, обл администрация чечилгенге көмөктөшөт деп жөнөтүштү. Алдап жөнөтүптүр алар дагы. Мына номер менен байланышкыла деген. Мына номер менен байланыштырып бергиле болсо. Мен орто жолдо жүрө беремби? Мен Жапаровго барган элем. Ушу балдар киргизбей койду. Анан дагы келдим. Айыл өкмөт өзүнчө хан экен. Мага сотко бар дейт. Мен сотко барыш үчүн айыл өкмөт оңолмой сайын мага соттон жакшылыктуу чечим чыкпайт. Мен ушинтип жүрө беремби? Ошондо булар басып койсо, үстүнөн жасап коюшса, биз инвалидтерге күн жокпу. Анан
жогорку кеңешке дагы бардым, ал жактан дагы баягы жардамчылары менен байланыштык, бирок каникулда ошентип балалар менен да байланыша албай курук жол кире кетирип ушинтип кыйналып, Борошодо барып келдим, 22 ноябрда барып келдим. Ушинтип эле орто жолдо эле жүрөм. Сиз ал жакка оралып барбашыңыз. Анан эмне кылайын, анан кийин мен ошо үмүт менен бардым эле. Кароо башчыбызга бардым эле, мен ушинтип көтөрдө жүрө берем, мынантип инип алып 3 килодон артык жүк көтөрө албайт. Мен ушинтип жүрө беремби, ушинтип эле жүрө беремби, эшиктерди кагып эле жүрө беремби, эми дагы каяка барамын билбейм. Азыр немеге кирдим, эртең менен мына башталгыча акыйкатчыга кирсем, бир туугандарга кийлигише албайбыз дейт. Эч кимиңер кийлигише албасаңар кабинетте жаап койгула дедим. Айлыкты жеп отурбай. Мага жок дегенде жылуу сөз айтып, багыт бергиле дедим. Азыр айлык өтүп Берилген эмес, жер көрсөтүлгөн эмес. Алмазбек. Азыр бул боюнча маалымат берсем, жегенин жүрүшмени иниси жер талашып болду. Ушинтип эле кутуласыңар силерчи. Азыр отурасыз, сиз туктурсаңыз азыр туктурсаңыз. 2 бир тууганда 15 соток жер болгон. Ушинтип жомоңарды айтып башым ооруп калла. 7,5 сотикке бунун жактын көзү жок убакта мен инисиге да чечип чыккан экен. Ал 2 күндөн 7,5 сотиктен 15 сотиктен экиге бөлүп экиге бөлүнгөн эмес, акты менен жерин алып коюптур. Азыр утурасыз. Жетпалып айтып өтөйүн азыр. 2015 жылдан бери жылда 2 жолдон бир жолдорго акты сүрүп жерлерди тартып берип атат. Бул жарандын да 7,5 сотик жерин тартып берген. Берки иниси да 7,5 сотик жерин тартып берген. Эми бул 2 күндөн келиш албай жүрүштүрүлдү. Азырчы. Өтө кызыктуу бар. 15 сотикти бөлүп алышкан. Биздин кызыл китепте кана жер көрсөтүлгөн. Жо сиз кызыл китебиңизде бар такталып биздики фальшивый экен. Кой, силерге ишенич жок, мен ишенбейм силерге, өкмөткө. Силер ошолорду колдойт экенсиңер. Тилиңер бир экен. Жаманда, эми олар колдоолорун сиздин бир туугандарыңыз экен да. Бир тууган болсо ким чечет? Бир тууганды ким чечет онда? Бир тууган айыл өкмөт эле жардам бербесе, район администрация жардам бербесе биз онда биз аралда жашайбыз. Мен каяка барам? Кимге айтам? Отурсаңыз мынакей, мен сизге айтып атам. Сизге ошол 7 сотик жер болсо болобу ошол сизге? Сиз 15 сотик аласыз. Жок, 15 сотик эмес, өзүнүн жерине эге болбой атпайбы? Жок, 7 сотик болсо болобу. 7,65 ошо көрсөтүлгөн жер чертөждөр турат. Эмнеге бизди алдайсыңар? Чертөждөр эмнеге көрсөтүлүп турат? Мен сизге дагы айтып атам, ошол 7 сотик болсо болобу сизге? Ошо 7,65 апасынан калган жери болсо болот бизге. 7 сотик. Эмнеге алдайт бизди? Госрегистрде баардыгы көрсөтүлүп турат. Алдабагылагын биздин. Менин катсабатым бар керек болсо. 7,65 бар, бул эженин алтында, көз алтында турат. Садыр бар жокту эле үстүнө жалпы мураскер чыгарып алып турго. Силер менен мен гакталаша албайм, силер кыйынсыңар, атка минерлер кыйынсыңар. Мында кыл. Мен документке гана ишенемин. Кайтыңыз. Көз жокпу жаныңызда? Көз актым жок эле. Жаныңызда эмеспи? Жанымда жок. Мен алыгы Шайырбек дегенге тапшырган. Азыр болуп отурганда. Ана 7,65 болсо сизге болот ошо, туурабы? 7 сотик 65 сотик. Оода, мурунку баштапкы апасынан калган. Көчөктүр буягын бөлүп бербе жерин, такта берип. Неме, бизчи чечим оңолбой сайын биз тактаганы барып туруп эле ошо жерди көрсөтүп. Комиссия менен бар, жер комиссиясы менен аны беришке аракет жасайбыз. Биринчичи, мен да сөзүм бүтө эле калды. Биринчи ошо документ оңолгондан анан жер барып тартасыңар. Барып туруп эле тартып баягы жаш балага жер көрсөткөндөй кадамдап жер неме кылбайсыңар. Анан баягы укасы болсо мынтип, фундаментти мен куйганмын. Сен каякта жүрдүң эле, китиң өлтүргөнмүн. Туда-суда деп буну оскорбление кылып, бу бечара байкушту бир өтөгөрөп сүйлөппөйт мен күйөөмдү. Мындай жердин барынан жолу. Кызыл китеп Замға барсам, чегімді алғансың. Сен алғансың, добра. Мен чек алсам, Подпись ететіңер? Өзгөн. Кароо. Кароо, отурай, қакет бардасың бәкі? Мана Қарауыл айыл өкмөтүнөн дагы келип тур мына. Фамилиясы ким? Биназар Жалалидин. Акмачаныч. Жалалидин Сайрагүл деген ким сизби? Мына кеңеш айыл өкмөтү. Кеңеш айыл өкмөтү бар.
Мен Князарова Москва. Домой. Экөөбүз биз домой турасынан келген. Домой турасынан? Жер алган домой менен. Эмеге мен балама документ алайын десем, паспорт алайын десем, эч ким домой кошпойт экен. Анан жер бүлүшүү кошулуп кетет, биздин учетко кошулуп калат деп, эмеге чек алганмын мен. Чек аласың? Анан чек жок деп атасың? Жок, 5 баласы менен бул эле 40 жыл. Карындаш болосуң? Мен карындашым. Мен Дайнер жаныбай Белгилей койду. Акырына сизге келдим. Так, ким эле карабын? Алмаз. Кайсы мына кишини? Жер алган эмеспи? Бул жанагы Былтыркы съездден берилгенде эже алган. 2 күн тууганды бирөөсү гана берген деп. Бул азыркы автокоммунист болгон жерге сунуштан Жо сен мындай кыл, эжени аралаштырма. Эже башка семья була, башка семья болот. Мен 5 та балам бар өзүм. Mana bu kişinin 5 de balası var ki bir daha çek alın ekinde oldu. Bir daha çek alın ekinde. Kaç jet transforması oldu sende? Ha? 60 hektar olsun. 60 hektar? Da 60 hektara şu kişinin hoşuna etip koymalar. Birisi de kılıp yerine. Bir daha çek alıp oturup 5 balası var iken. Hoşlat demez, o jana transformasiya olgan yerlerde aytып koydum başka. Burada komissiyaları barın jokko çıkarasınlar. Жаңадан комиссия түзүп, muhtaç adamlarga belgile birinci кезекте. Ырсали Орозду чыгарсын комиссиядан кошпосун. Уктарбы? Барлык айыл өкмөткө тиешелүү эгер трансформация болгон жерлер бар айыл өкмөттөргө. Muhtaç болгон адамдарга биринчи кезекте чыгарат бересиңер жерлерди. Акимдин орун басары. Көзөмөлгө алып анда кылыңыздар. Мына кишиге мына жана 60 гектардан мына трансформация болгон жерге сөзсүздө бериңиздер. Бирөө эмес, балким 5 баласы бар экен, 100 чек бересиңер, бергиле ошого. Муктаж адамдарга. Сизге бир сөз. 100 чек беребиз. Кантип 1 чек бересиңер, 5 баласы бар экен, бир да чек алып алып буга чейин. Бул кишиге ошого Ошолорду барып териштиргиле, көптүгүн билгиле. Бет отурасыңар жөн эле, билбей эле көптү отурасыңар. Үйгө дагы бар. Каяктан билесиң айыл өкмөттү канча адам бар муктаж экенин? Бир семья бир үйдө. Анан пособияга сатсаган албайт. Төрт үйдө. Камбаласын туру тапшырам. Балтардын документи. Сиздер ким үйдө турасыздар? Каменин үйдө турат. Siz de ошол үйдө турасыздар? Ошол үйдө. 4 семья ошол жерде отурабыз. 4 семья отурабыз. Ana sizge участок verildi, үй салып берилет. Жабый Кудайым буйрса. Ana mına эже айтып атат азырчы, мына эже. Баласына паспорт алып айтат экен. Силерге тапшырма бербедик беле 19га чейин. Паспорт алып алган жарандарга баардык паспорт берилет. Эмне алып бербей жатасыңар? Паспорт болгон баардык сөздөр бердик. Тийиштүү кагаздар токтоп берип атабыз. Онан дагы сөз. Айтты алдыңызбы албадыңызбы? Бирөөнү кошуп туруп алдым. Бирөөнүн үйүнө домойго тургузуп. Анан мен айыл өкмөттөн жардам келчиле. Айыл өкмөттүгө барып көмүргө барсам, айыл өкмөттүгө барсам, айыл өкмөт мен көмүрдү чечпейм, айыл башчыңар чечет деди. Анан мен айыл башчыга мына Жалил Алиевге бардым. Шундай деп атат, биз анда айыл өкмөттүн кереги жок экен, айыл башчы керек экен дедим. Дедим менен берди, 250 килограмм көмүр берди. Анан булар эми мындай деп айтсаң жаман көрүшөт да. Мындай айыл өкмөттөр мына көрүп атасыңар, меңиздеп жүктү, айыл башчыга жүктөйсүңөр анда кылчы. Акиметке айыл башчыны чакырдык анан акырды. Бүгүн да бир эже келмей эле кыз ооруп калып келе албай калды. Анан эже деген бар эле, анан кандай. Биз 24 тонна көмүр тапкандык. Бизде 4 адам турат. Мен айтып коеюн, мына аз берип атам мына. 3 bir tuğan, bir tuğanın yüzde жашайт экен, баардык ошол жерде жашайт экен. Кандай жашоо болот ал жерде? Канча чыктыңыз? Bir kamaz чачтым. Мына 60га чыгып калыптыр мына аксакал киши. Сиз канча чыктыңыз? Мен 54төн 55ге. Канча балаңыз бар сиздин? Мен 2 балам бар. 2 баласы бар, 5 баласы бар экен. Укаңыздын баласы канча баласы? Onun 4 balası var Россияда. O Россияда. Үйүн каравылчу болуп отурабыз. Каравылчу болуп. Жазда келип үйдөн чыктылар деп атат. Электр энергиясына светке 50% арзандатып алгансыздар. Силердин үйүңөр ошо? Жок, бул менен ошол жакта. Бул
Өзүм эми Кеңеш айыл өкмөтүндө жашайт, үйү жок. Үйү бар эле. Жок, сиздер жашап аткан үйүңүздөргө 50% арзандатуу менен төлөйсүзбү? Бул эмес сиздер. Сиздер. Жок, биз мына төлөп калган да, үйү жоктугунан мына төлөп калган. Сиз олордун үйдө жашабайсыздар, сиз башка үлкөн үйдө жашап атпайсызбы? Ошо 4 семья бир үйдө ошо үлкөн үйдө жашап, ошо үйдө жашап, мен пособиядан камайттырган. Жок, ошол үйгө 50% силерге арзандатуу берилди. Берилди. Анан муну Кеңеш айыл өкмөтүнө бардым мен. Барсам, айыл өкмөтүн бир марта көрдүм. Жок. Анан жардамчысыга кирсем, ана мындай дейт. Жок, Кеңеш айыл өкмөтүнө эмне кыласыз? Мына сенин ошактарында 3 балам. Жок, барса сиз барып эле өзү эле барасыз. Эмне барасыз? Өзүм барсам, али чек чечилет деди. Чечиле эле, силерге берилиш мүмкүн эмес силерге деди. Анан кошуналарым айтты, чекти сатып атат экен, ошентип жүрө берди. Күйөөм Кеңештен болосуздар. Күйөөм Кеңештен нерсе кайдайбыз, 2-3 миң акча салат, мен соңу ошо менен аларды калып камп берсе. Россиядабы? Кеңеш айыл өкмөтү барбы? Таппайсың, эмеге чыгып кеткен, отпускага чыгып кеткен, ооруп атат дейт. Кайсы Карабажан кеңеши же Токаттык кеңеши? Мен өзгөнүн кеңеши. Баштабы. Барсаң таппайсың. Баштабы. Курманбек отурат. Телефон номерин бергенеден чектен бир кабар айтпайт. Сатып атыптыр. Чек сатып атыптыр. Фамилиясы? Фамилиясын билбейм. Жөөсүгө өзүңөрдүн күнү. Күйөөм. Тайлак. Мен атыма чек алыш керек айтат. Мен атыма чек алышым керек. Бирок берип атыптыр. Сизге берилбейт да, сиз күйөөңүзгө эле чек берилет да, үйүңүз туруп атпайбы? Кеңештиктер полный өзүнүн бала чакасынан бери алгандары бар. Мен беттештирмем беремин. Жалган байлар өздөрү алып алган. Жерге коюп коюп, жерге өрмөлөп Үйгө эмне сатып бердиң? Үйдү ошо кредит алып, кредиттен карыз болуп, анан сатып кетти. Күйөөмөм иштебейт эле. Анан 3 баланы баккандан бирине чай, кийим алыш керек, окуйт биринчи класстан, бирине памперс алышым керек эле, ошого анан сатып чек алайын десек эми жетпейт эле. Анан мен атыман аял кишилерге полный кеңештен аялдарына, өзүнүн аялдарын алып берип жаткандарым бар. Баштабы айыл өкмөт. Менин кайнежелерим арыз бергенсиңерби? Бергенбиз. Кечээинде барса, чек мүмкүн эмес сизге деп өшөндү. Мында мындай кылып баштап отасыңарбы? Эми андай кылыптыр, эми чынын айтканда күрөөсүн алып да үйү бар экен, сатып берип азыр көчөдө калыптыр. Мына 2 баласы менен бар акасынын үйдө жашап атат экен булар. 3 баласы менен. 3 баласы менен. Карап көргүлө, эгерде муктаждыктардан башка турган болсо карагыла буларга дагычы. Сатып атат, берип сатып атат дейт. Бул боюнча бул регистрге кагаз алып келгенде биз карап көрүп Сиздер үйдү эмнеге сатып бердиңиздер? Айтылпай кредит Кредиттин айынан иштебей калып баягы эмне болуп калды го, пандемия болуп. Сиз вообще чек алган эмессиз? Жок, булардан мен алган эмес. Баштап айыл өкмөтүнөн берип атат. Аялдар ертең акам келди, айтайынча каерге жашайм, Куда билет. 3 балам бар. Башка жарым берилген берилет айтсаңыз. Жок, азыр берилет, чек турабы? Караалар, бизде барабыз, бул жактан областтан бараттан караштырат айтып коет. Булардан кошулат тизмегечи. Акамын үйүнө барып көргүлө биздин жашообузду. Мисалы мына 3 ай 4 айдан бери эт жейилет, балама жакшыраак тамак берилет. Айыл өкмөттөн жардам келет, көмүр гана келет. Май сайларын өздөрү сатат экен. Ондай эмес. Ондай. Мен маселем 94-95 жылдары стихиядан Мырзакеден жер берген. Ошол жерлерден алган адамдардын атуу кишиден бирөөсүн бир чегин ушунга чейин апам алып пайдаланып келет да. Анан ошол жерибиз азыркы күндө мына 2018ден баштап сотко бергенди билдик. Биздин үстүбүздөн башка бирөө кызыл китеп жасап ошол жерге отурган.
Биз аны соттошуп, азыр талаш тартыш менен эле эч кандай жыйынтыкка чалбай атабыз. Себеби биз ушул иш чаранын арасында эле прокуратурага бергенде, прокуратура тергеп келгенде ошол сатып алган адамдын укугу башкартылган чыгып. Анан бул маселеде Косрейсер бар. Косрейсерден өтө бизде неге көргөз берген адам ушул жерде, мынал жерде көргөзсө, ошол жерди пайдаланып азыр ушунга чейин ограждениеда турса, силер кызыл китеп бергенсиңер, силер буну кандай алып каттагансыңар деп келгенде, булар көрүсүн айтты, биз список боюнча каттап, ошол жерге барып каттаган эмеспиз деп өзлөрүнүн мойнуна алып отурат. Азыр күнгө чейин. Же ал жерден жок, же бул жерден жок. Кызыл китебиңиздер барбы? Кызыл китеп неме? Ооба, кызыл китеп себеби биз сатып алганда ошол киши өзү мен качан болсо өткөзүп берем деген боюнча. Биймырза Дыйханбайдын сиздин апаңызга жерди сатканга да укугу жок. Бул жанагы стихиялык бедствие деп атпайсызбы? Ошондон берилген жер, кооптуу аймактан кооптсуз аймакка көчүрүлүп берилген жер. Ал жерди сатып бергенге мунун эч кандай укугу жок. Негизи. Азыр мамлекет толугу менен мына жерди өзүнө алып койгонго укугу. Бул жерге берилбейт. Себеби эгерде үй салып жашаш керек, жашабаса сатып кеткен болсо, анда документ жазалып алса, мамлекет кайра өзүнө кайтарып туруп, үй сала турган мына муктаждар келип атат, ошолорго берип койгон укугу бар. Ошондой эле маселе. Бул 2005-жылы апаңыз менен азыр Биймырза Дыйханбайды сотко берип, акчаны кайра ошодон кайтарып алышыңыздар керек. Бу жерде мамлекет азыркы күндө ал киши өтүп кеткен да жок да. Анда эч ким чече албайт. Анан азыркы күндө ушул маселе боюнча эле карап келгенибизде 2005-жылы Мырзаке айыл өкмөтү барбы? Дүйшөбек. Бул киши кайда да силерге? Бул боюнча бул бакыт келген, анан архитектура, Косрейсер баары келип бул боюнча эмнени кое албай атабыз, көчкө кое албай атабыз. Жок, кандай точка кое албайсың? Мындай да, мен угуп берем. Булар ошол жанагы жер көчкө болуп турган буга көчүрүлгөнбү? Бул башка берилген экен стихияга деп ал жер, азыр ал жер айып полный болуп кеткен да. Бирок үй сайылган эмесми ал жерде туурабы? Азыркы күндө ал стихияда алган адамдар баары эле саткандагы саналуу сана үй салып жашап жатат. Жок, мен айтып ошого кандай кылам? Эгерде ошол киши өтүп кетиптир, мына өтүп кеткен болсо ошол жерде эч кандай үй курулган эмес, мына өнөтүп канча жыл болду өтүп кетти уже. Анда силер өзүңөр алышыңар керек кайра өзгөргө баланска. Бул боюнча Зият Исламович баары кызыл китептерин жасап алышкан, азыр бакыт айткандай арасынан гана анча-мынча адамдар гана көчүп келген дагы көпчүлүгү эле ошол жерде биздин өзүбүздүн жарандардан эмеден Мусакинин эли кайра эле өздөрү алып алышкан экен. Жок, азыр мен дагы кайталап атам сага. Мына азыр Биймырза дедим, ким мына? Биймырза деп атат. Биймырза Дыйханбаев деген атыга алынган экен жер. Ал киши өтүп кетиптир. Азыр кимге оформить этесиңер анычы? Кызыл китеп чыгарып алыптыр ошол. Кимге чыгарып алган? Кайсы айыл өкмөтүнүн жашоочусу чыгарган кызыл китеп? Кызыл китеп чыккан жок. Китеп жок азыр. Чыккан да. Азыр ошол боюнча менде тийиштүү документ. Бул эмненин негизинде талашып атат бул кишиден? Азыр булар сатып алып туруп, булар өзүбүз өткөзүп алабыз деп атат монда. Ошол жерде. Сотодо бар деп атпайбы кызыл китеп? Сизден ким талашып атат азыр? Менден Шабданбекова Жидегүл деген өзүнүн берген жери 22-участокто турган болсо 23-кө укугун каттап туруп кызыл китеп берген. 23-тө ким жашап атат азыр? 23-тү ким алган айыл өкмөт? 23 азыркы күндө менде турат. Зият Исламович азыр бул боюнча кичинеден жылып атып туруп бирине өтүп кеткен ал жердечи. Бул бакыт айтып аткан өзүнүн чеги тадан ал жерде эмес, бирине өтүп кеткен. Кичинеден жылып отур үчүн баары бирине өтүп кеткен көзгө баары келишкен. Жок, жанагы Жидегүл деген эжеке дагы ошол эмеде алганбы? Кооптуу аймактан көчүрүлсүн дегенди алганбы? Тизмеде бар деп атпайбы? Бар. Тизмеде бар. Барбы? Тизмеде бар турабы? Аны ким мыйзамдуу? Анын колуна тийген чечим 22-участок деп турса. Андай чечим бар деп жүрүп кеткен. Бүгүнкү күндө бул акционердик коомдун жери болуп көк китеп менен турат. Анан биз сотко бердик, азыр сот ушул бул дагы Бишкекке чейин барды, республикалык сотко чейин.
Бирок көп жерде ошол акционер коомдун тарапка чечип коюп атат да. Берилген жооп туура эмес. Бул кишилерге биз канча жолу келгенде биз чече албайбыз гана жообун айтып коет. Ушуну мен жакшы билем. Бирок силерге берип аткан информация туура эмес. Ал боюнча бир да жолу жогорку сотко барган жок. Жогорку сотко только 2018-жылы сайтик боюнча гана жазылган бир гана арыз болгон экен прокуратурадан. Эми булар кеч ошол акционердин коомдун жери экен деген сөз көтөрүп атышат. Бирок ал жер азыркы жайып турган 40 гектар дагы кийин мына өкмөттүн балансына өтө турган 34 гектардагы фонддун жери өтө турган жер дагы. Эч жерде көрсөтүлгөн эмес акционер коомдун жерде. Олар бул информацияны кантип айтып мен түшүнгөн жокмун. Биздин колубузда кагаздар бир өзү кызык берип койсо болмок. Хорошо, мында кылайланда бар. Биз комиссия түзөлдү, өзү мында кылып жаңырдан кийин барып, жерине барып карап жатабыз. Жок, жакшы. Биздин оюбуз ошол бир айыл жок болуп кетип калсын. Андан кийин эң көйгөйлүү маселе жаштардын баары кетип атат ал жерден. Кара ата-аналар калып атат. Баягы Россиянын бир забытый штаттарына ошол кетип атат да. Болсо эң жакшы жер. Неме өзгөнөн өткөндөрдүн жетпей, жолдун боюнда. Эми бул жагын карасаңыз да, ушундай сонун жер. Суу жердин алдынан өзү чыгат. Сууну башка жактан буруп беришин кереги жок. Дыйканчылыкка өтө сонун жер. Нака аябай сонун ал жерде. Эми ошол жерде бул мен айтып аткан ким десеңиздер, ошол эле мурда совхоздун директорунан кийин акционерлик коом болчусу болгон Бусурманкулов Автокур деген киши бар неге отурат. Ата-бабаларга иштетип Бүгүнкү күндө эч ким тилер өтпөй атат, башка да болбой атат. Көрүнгөн жака бир чоң барып аралашып койчу же прокурор аралашып койсо анын үстүнөн тынма жазат. Баласы генеральный прокурор сейдген ошол маселеде. Бирок азыр элдин күчү менен мыйзамдын эмесинде аппаратыбыз сот биринчи соттор башталды. Баягы эми суроо өтүп кеткен да. Ошону басмат этүү боюнча сот уже басмат этип берди. Биринчи административный сот басмат этти, анан кийин облус соты аны күчүнө калтырды. Азыр эми жогорку сотко жазышы мүмкүн. Бирок мен как юрист катары баардык документтерди көтөрүп чыгып, ушу элдин мүддөсүн чечип коюу деген аракеттемин азыр. Мени чындыгында прокуратура деле милиция деле колдоп атат. Муну өздөрү ачык чыгып, мындай чечип коюу деген маселени көтөрө алышат да. Эгерде сиздер тараптан ушул кичине колдоо болсо, бул тезде чечилип кетет деген маселе. Мисалы эми азыр бир сотко кайрылган менен бирок баягы дренажды, анан берки водокачканы сот чечип бере албайт экен да. Бул ушундай сиздердин компетенциялык иштерге ылайыктуу экен. Ошо жеринде калып турсаңыздар, өзүңүздөр көрүңүздөр, мен көрсөңүздөр жакшы болот. Хорошо. Кандай бизин сотуңда? Рахмат. Мен рахмат. Жагыңыздан.